Эгер руханиятка, кайыпка алып кире турган болсо, жана айтпасызбы, кыргыздын Аллам сактайт деп казаны кайнап атат депчи. Ошол мындай бир нерсе такрор, зикир, кайра кайталанып өре турган болсо, ошону өзөгүнөн өрчүп чыгат да. Өзөгүнөн өрчүп эме чыгат, ошол өсүмдүк чыгат. Бул жөн эле куру сөз эмес, бунун дагы түйүндө жан бар. Бунун дагы түйүндө жан бар. Жөндөн жөн айтылган сөз эмес да. Андан бирок бир эле кыргыз эмес, ошол эле орусу дагы, тажиги дагы, түркү дагы эгер өзүн изилдесе, өзүнүн өзөгүндө баалуулугуна келет. Эми албетте көбү бизге бир тууган болуп, андан кийин башыбыз биригип кетет. Башыбыз көп жерде биригип калат. Бирок жок дегенде ошол жеке чейин, ошол чекке чейин изилдеп келсе, анда биз кыргыздар, жалпы адамдар бир тууган экенибизди мына биз эле кыйкырып атабыз да, бир адамдын атанын урпагыбызбыз, бир элбиз, бир журтпуз деп, жана өзүбүздүн монтип канатыбыздын түбүнө жетелегенибиз биз бир эле элдерден болуп калып атабыз да, тилекке каршы. Көп элдер өздөрүнчө бөлүнүп кетишти да. Ошол бөлүнүп кеткен өзөксүз болуп калып атат да. Бул немени айтып кеттиң? Төңкөрүштөрдү биздеги болуп аткандар. Негизи кыргыз өзүнүн дүйнө таанымы өтө бир чындыгында эле кенен дүйнө таанымы. Кыргыз баягы кайыптан келгенбиз, кайыпка кетебиз. Дүңүнөн көрүп турабыз да болуп аткан нерсе. Ошондо негизги кыргыздын өзүнүн билип билбей, туюп туйбай көкүрөгүндө акыйкат деген нерсе дайыма ойноп турат. Ошол акыйкат деген нерсе ушундай төңкөрүштөргө алып келип атат. Аны биз айтып атабыз, тигил уюштурду, бул уюштурду, тиги падышанын кемчилиги, бул падышанын кемчилиги андан эмес. Адамдын ичинде. Андан эмес. Алар себеп болуп атат. Үлгү катары дүйнөгө көрсөтүп атат бүгүндөчү, бүгүн башка эскиче жашоо болбойт деген нерсе болуп атат. Ааламга тарап аткан ошол. Кыргыздын баягы уютку деп айтып атабыз го. Уютку баарын уютат дегендей. Ошол болуп аткан төңкөрүштөр адам баласы 20-кылымга чейин жашаган нерсесинин баарын унутуш керек. Башка жашоо башталды. Ааламда башка мыйзам талап кылып атат. Жерди курчап турган башка мыйзам бар. Ал ынтымак, ал мээримдүүлүк, ал кечиримдүүлүк деген уюп турат. Болбосо башкача жашай албайсыңар деген ушундай мыйзам келди 21-кылымда, 21-жылы. Мына сизди бөлүп коюп атамбы, Жок, мисалы үчүн жанагы эски эне деп атпайбызбы? Эс деген сөздөн келип чыгат да алчы. Биз бүгүнкү күндөгү калыпталган, жалган, журтка зыян, журт ичинде ар бирибиздин өзүбүзгө жеке зыян жасалма жашоону жок кылышыбыз керек. Эски дегенде байыркы бабалардын түздөп коюп кеткен жолу аябай сонун, эң таза жол. Биз ошол нерсени жок кылып алдык да. Алардын бизге алып келген жакшы жөрөлгөсүн жаманга иштетип алдык. Мисалы үчүн ошол эле жерден ала турган болсок, мына ал жок болуп кете элек. Ошонун баарын адыр улаш керек деген нерсени. Ооба, бул жанагы жаш балдардын топтолуп алып айылдамаш ойногон оюнундай эле да, чоң кишилердин ролун ойноп, жаш балдар топтолуп ойноткон ошондой эле нерсе болуп атат. Бүгүнкү күндөгү адамдар байыркы чоң бабалардын реалдуу жашоосун оюн кылып жаша ойноп көрүп атабыз да бизчи. Ар ким өзүнө мындай жеке жашоолорду, ар ким өзүнө образдарды жаратып алган, ар пенде өзүнчө бир масканы бетине чаптап алган дагы, анан ошол жашоодо жашап атат. Бирок ошол адам чындап эле өзүнүн жашоосун жашап атабы же өзгөнүн байланып калган жашоосун, внушение болгон, сырттан внушение болгон жашоону жашап атабы? Маселе ошондо да. Мыйзамдар келип баардыгы табият мыйзамына келип такалат. Аны каалайбызбы, каалабайбызбы, шариаты дагы, тарикаты дагы, библиясы дагы, закону баардыгы алып келип туруп табияттын мыйзамына байлап коет. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө биз табият мыйзамына оодарылдык. Ал эми ошо табият мыйзамын бизге байыркылар жазып калтырган, ташка чегип калтырып кетишкен. Асман ата, жер эне, ушул нерселерге биз кайтууга аргасыз болобуз, болбосо талкаланып калабыз. Бул кышында үйүңө кирип от жагып, үшүп отуруп калгандай эле, жазында дайраңдап жылаңач болуп чыккандай эле. Азыр чоң мындай бир жылдык эмес, кылымдык өзгөрүштөр болот. Кылымдык өзгөрүштөрдө биз туруштук бере албай калабыз. Мисалы үчүн, илимий тил менен айтканда ледниковый период, глобальное потепление деп атат. Потоп деп атат. Бул окумуштуулардын адашканы эки тарап болуп атат го. Бири глобальный потепление болуп атат деп айтып талашып атат, бири глобальный холод болот, ледниковый период болот деп талашып атат. Биз
ошону үстүртөн карап экөөнү тең көрүп атабыз. Күндүзү саратан болуп кетет, түнү чилде болуп кетет. Мына байыркы жаз, күз, кыш жана 4 мезгил жок болот дагы. Чил, мына 40, бул дагы 40 күн суук, саратан 40 күн ысык кайната турган. Ошол калат да, калганы бүт куюлушат бири-бирине. Ошол 40 күн суук менен 40 күн саратандан калганы биринин арасына аралашып кете берет деп биз ошону түшүндүрүп берип атабыз дагы. И мы можем сегодня научно обосновать, что бир эле мезгилде одновременно ошол глобальное потепление менен глобальный холод, заморозка бир мезгилде кетип баратат. Буну илимий жол менен түшүндүрүп койсо болот да. Бул ошо илимди үстүртөн карагандын пайдасы ошондой болот да. Биз мисалы үчүн отражение, чагылышуу бир мисалы үчүн бир мындай ошол кокон гүларсты ала турган болсок, черешнени ала турган болсок, бир черешнени мындай жулуп алсаң, бүткүл бутагыш кыймылга келет да. Ошондой эле нерсе бир адамдын ичинде бүгүн жарылуулар болуп атат. Адамдын ички аланында, ар бир адамдын ичинде төңкөрүштөр болуп атат. Адамдар аңдаса болот, ар бир мисалы үчүн угуучу аңдаса болот, өзүнүн ички аламында диалогдор күчүнө кирди. Ички үүндүн добушу көтөрүлдү. Кыйкыргандарчы, адамды туура багытка кыйкырып, багыттагандар көтөрүлдү. Адам ошол ички аламындагы диалогко чөгүп барып атат. Эгер илгерки убакыт болгондо, Советский Союз болгон кезде, эгер ошондой мыйзам бүгүн болгондо, элибиздин жарымынан көбү шизофреник деп жиндикканага камалмак. Бүгүнкү күндөчү адам баласы сознание аңында өзүнүн түшүнүгүндө оодарылуулар болуп атат да. Ошон үчүн жанакы изденүүлөр көп болуп атат. Эзотерика, теология, мифология, мистика, жанагы бүт анга сиңбеген нерселер. Генетика, саентология, сатанизм, бүт ушу изилдөө, изденүүлөр кетип атат. Анткени өзү ачып болуп атат да. Китепти мынтип окуп эмес, китепти жеп сала турган акыбалга келип калат адамчы. Бул азыр баш эле. Бирок ушинтип адам естественным путем өнүгүп, руху өсүп аткан кезде ортодон жанагы бизнесмендер чыга калып атат да. Психолог же бир руханий окутуучу же молдоке ушундай мага акча берсең мен сага жол көрсөтөм деп чыга калат да. Ошол жерге келип туруп биз дагы эле бирөөгө жем болуп калып атабыз. Бүгүнкү күндө адамзаттын жан дүйнөсү жарды. Жан дүйнөсү жарды. Адамзат негизи жан дүйнөсү дагы, адамзат өзү дагы бардык жагынан табияты да туңгуйка келди. Туңгуйка келгенде баягы унут болгон илимдерди жутуп кое турган абалына келди. Себеби дегенде бул жерден бир жол таап чыгыш керек адамзат. Анан ошого үлгү катары кээ бир адамдар чыгып, анан ошолорду жана сен өзүң айткандай шизофреник деп кабыл алып. Мен неме эсиме келип кетти. Льюис Керролдун Алиса в стране чудес деген бар го, ошол кай дүйнөгө кирип кетет го, ал кызчы. Анан бирок атасына айткан сөзү бар да. Мен ушу башкалардан өзгөчө, мен ушу жинде окшоймун. Мен дүйнө таанымым жинде окшоймун. Папа кандай дейсиң десе, кызым деген да. Тегерегиңдегилердин баары жинде. Сен гана тазасың деген сөзү бар да. Бул ошондуктан ушул кайып дүйнөнү тааныш керек болуп атат, адам өзүн тааныш керек болуп атат. Ааламды тааныш керек болуп атат. Эң негизгиси адам өзүн, мен жанагы өзөгү каякта деп сурап айтып алып, анан ошол өзүмө суроо берип ошону айтып атам да. Адам өзүндө, биринчи өзүндө кайып дүйнөнү мына жагынан, могу көкүрөгүндөгү жанагы таанышмандык, олуялык, көз ачыктык дегендин бар адамдын өзүндө ошол кайып дүйнө болуп катылып турат. Эң биринчи адам ушул өзүн ачып алса, өзүн ачып алгандан кийин анан тегеректеги ааламдагы кайып дүйнөлөр менен мындай алым сабак болуп жашайт эле дегендей. Ошондо да мисалы үчүн жан, жаным, рух, кут деп сүйлөй беребиз. Бирок ошонун баары кайып да. Адам үчүн адамдын өзүнүн собственный өзүнүн жаны даже кайып да. Мисалы үчүн эч кимибиз жанды көрбөйбүз, эч кимибиз мындай кылбайбыз, кайып. Сезгендер, көрө билгендер арада бар, бирок алар көрсө да баш калбайт. Эң бүт нерсенин өзөгү адамдын ичинде камтылган. Жеке бир адамдын ичинде бүткүл аалам бар. Ар бир адам кайып ааламына аттанган, мындай ааламдарга аттанган, руханий жолго аттанган адам эң алгачкысы билиш керек, мен
ааламдын ичиндемин, аалам менин ичимде. Бардыгы менмин. Бардыгында менмин. Ушундай сөз бар. Ааламсыз, ааламсыз адам алсыз. Адамсыз, аалам алсыз. Бул эмне дегендиги билдирет? Бул деген экөө бир экенин. Ашык-машык бирине бири. Бири-бирине ашталган нерсе экенин. Бирисиз бири болбой тургандыгын далилдейт. Ошол кайып дүйнө, бүгүн темабыз кайып дүйнө болуп, бирок бардык нерсени чарпып кетип атабыз. Ансыз болбойт экен да. Берген сурообузга карата экен. Ошондуктан кайып дүйнө бүгүнкү күндө кайып дүйнөнү тек гана биз баягы Кыргызстан жашап аткандан кийин кыргыз жөнүндө сүйлөшөбүз. Кыргыз жөнүндө айтабыз. Кыргыз ошо кайып дүйнөнү тааныш керек деген. Ошо таануу иретинде жолдору мына ошол жөнүндө кеп кылалы. Кантип тааныш керек? Жолдорду, Ошол жолдор жөнүндө кеп кылалы. Бул жөнүндө мен бир аз окуя айтып туруп анан кийин улайын сөзүмө, эгер жолдору десеңизчи, бул жол анан түшүнүктүү болот да. Мына Муса пайгамбар бул жанагы 124 миң пайгамбардын арасында Кудай менен үнмө-үн жеке мындай ортончусу жок сүйлөшкөн пайгамбарлардын единственный болгону деп айтылат да. Анан ошол пайгамбар да эге көтөрүлүп кетет да. Анткени ага суроо берет да. Ошончо пайгамбар өттү арасында бир эле сен Кудай менен элчиси жок түзмө-түз байланышасың. Демек сен жогорураксың го деген сезим келип кетет да. Анан Кудайдын астына барып мен ушу жогоруракмын го Кудай деген суроолор берилип кетет. Анан ошондо Кудай айтат да, жок, сен жогорурак эмессиң. Сенден дагы жогорурак бар деп коет да. Анан ошол жогорурак адам менен жолуктуруу жол жобосун айтып берет, жолугу жол жобосун. Чоң окуя болот. Ошол адамды издеп барып жолугат. Анан ошол адамга жолукканда ал адам айтат, сен дейт, мени ээрчигенге, менден сабак алганга сенин сабырың, чыдамың жетпейт дейт да. Дегенде жок дейт, мен чыдамым жетет. Эгерде мен сени 3 эле жолу жолтоо болгон болсом, анда мен өзүм калуум менен сенден ажырап кетемин дейт. Дегенде макул болот. Бар болуп жоктой болуп жүр. Ашыкча суроо бербе. Ушу тынч ээрчисең макул дейт. Ушу 3 жолу ашыкча суроо берип ушундай жарата турган болсоң, маселе анда экөөсүнүн жолубуз ажырайт дейт дагы. Анан кийин экөө жол улайт. Жол улаганда мен окуяларды мындай последовательностун адашып алышы мүмкүн, бирок мааниси өзгөрбөйт. Бир дарыяга келет, дарыядан аркы бетке өтүш керек болот. Ал жерде ага ини ошол кеме менен, чаканыраак кеме менен аркы бет берки бетке эл ташып күн көрөт. Анан ошолор жанагы аксакалды таанып бекер эле алып өтүшөт. Жана жерденчи бекер эле алып өтөлү деп ошол бекерге ыраазы болуп өтүп баратканда жанагы аксакал акырын балдагы менен кеменин чекесин уруп тешип коет. Суу жылчып кире турган болуп калат. Анан кийин Муса пайгамбар айта калат, ай, бекер алып баратса, ушинтип сыйлап алып кетип атса, эмне кылганың бул тешип салдың дегенде, бир дейт. Андан өтүп бир айылга барат. Бир айылдан өтүп баратса, жаш балдар ушу чуру-чуру болуп чүк ойноп аткан болот мындай. Анан кийин арасынан бир баланы мындай карап туруп, келтеги менен төөгө бир коюп туруп өлтүрүп коет. Кара кушка бир чабып туруп өлтүрүп коет. Бул наристе го. Эмне кылганың? Кандай болуп калды бул? Туура эмес го. Сени Кудай ушундай улуу адам деп атса, сен наристени өлтүрүп атсаң, деп ушинтип аябай ызаланып киргенде, эки дейт. Анан дагы бир айылга барышат. Ал айылдын элдери кубалап чыгат мына айылданчы. Экөөнү тең ээрчитип кубалатып чыгат. Айылдан кубалап чыкканда булар айылдан чыгып кетип калбай, ошо айылдын четинде бир эски урап калган дарбаза болот. Эски үйдүн орду менен бир урап калган дарбаза болот. Дуал болот. Дарбаза эмес, дуал болот. Анан ошол Муса пайгамбарга ылай жасатат. Ылай жасатып экөө кирпич жасап, ошо дуалды кайра көтөрөт да. Анан Муса пайгамбар чыдабай кетип айтат, бул айылдын эли бизди кубалап чыгып атса, бул жерге келип ал дуал көтөргөнүбүз, бул эмне деген адамсың дейт да. Дегенде эми Муса дейт, мен сага шуну таржымалдап берейин дейт да. Алдыңкы кемени талкалаганым, сындырганымдын себеби, жарактан чыгарганымдын себеби. Аны акырын оңдоп кайра иштетсе боло берет дейт. Жакында падышалыктардын ортосунда согуш болот дейт. Жакында падышалыктардын ортосунда согуш болот. Бул балдар ага ини
күн көрүп жаткан падышалыктын падышасы жалпы согушка жарактуу кемелердин баарын жыйнап алат согушка деп. Ошондо булардын кемеси согушка жараксыз болот да калып кетет колдорунда дейт. Күнүн кечире берет, андан ары улап дейт да. Караңызчы. Бул кайып илим. Анан жанагы жаш бала болсо дейт, наристе болсо дейт, бул чоңойгондо жеткен акмак болуп дейт. Ата-энесине аябай чоң зыяндарды алып келмек. Булар ата-энеси өтө Кудайга жакын болгон адамдар, буларга биз дейт, Кудай Таалам дейт, жаңы бала берет. Жакшы бала берет, адилеттүү, адептүү бала берет. А бул бала жолдон чыгып, ата-энени эмес, айылды дагы, коомду талкалай турган бала болот. Ошон үчүн бунун жанын алышка мажбур болдук дейт. Анан жанакы дуалды дейт. Бул турган дуалыбыздын дейт. Ушул жерде бир өтө Кудайга жакын момун адам өткөн дейт. Кудайдын жолунан чыкпаган, Кудайдын ушундай айтканын элге жарыялап ушундай башкача өткөн бир адам өткөн. Ошонун 2 баласы калган артында дейт. Көз өтүп аткан кезинде балдары жаш болгон дейт. Бирок эсине кирип калган кези болгон. Анан бул балдарын кулагына шыбыраган. Ушул дуалдын түйүндө мен силерге кумуранын ичине алтын салып көмүп койдум. Эр жетилгенде муктаж болгондо казып иштеткиле деп айткан дейт. Балдары бүгүн жаш дейт. Эгер алар акылы жетип чоңоюп келгенге чейин биз тийбей койсок, дуал жер менен жексен болуп жок болуп кетет эле. Биз куруп койдук. Бул дагы урап отуруп, балдары келгенде изи калат, казып алат алтынды дейт да. Анан пайгамбар алейхиссалам ушуну Кызыр атабыз айткан, Кыдыр алейхиссалам деп чечмелеп айтып берген экен да. Өзүнүн сахабаларына айтып берип атып айткан. Эгерде Муса пайгамбардын сабыры көбүрөөк болгондо, биз ушу кайып илимден дагы көбүрөөк түшүнүк алмакпыз деп, кайып илимге, кайып ааламга пайгамбарыбыз өзү дагы суктанган. Бул кайып ушундай нерсе, бул биз азыр карапайым калк жөнөкөй сөз менен айтып жеткизе албайбыз. Кайып бул иманы камил деңгээлинде да. Акмал бул пайгамбарлар, камил бул олиялар, олияларга тиешелүү кайып аламдар. Анан алымдар зайып, анан асхабтар. Биз асхаб деңгээлиндеги карапайым жөнөкөй элбиз да. Биз өзүбүздү ушинтип көтөрмөлөй бере турган болсок, жалган көтөрмө болуп калса, көтөрөм болуп, чабылып калабыз. Катуу чабылып калабыз да. Ошол себептен өзүбүздү асхаб деңгээлинен байлап анан кийин көрүшүбүз керек. Асхаб деңгээлине жөнөкөй адамга байланбай биз ошол жактан өзүбүздү көрүп ала турган болсок, анда биз мен Кудайм, мен пайгамбармын деп кыйкырып баштайбыз. Бул өтө чоң жаңылыштыкка алып келип коет да. Ал эми ар бир адам жеткенге баардык адам жете алат. Бул адам ошол эле көздө өзүн кемсинтип, мен мындаймын дей бербеш керек да. Ушул цепочкадан турат. Бири экинчисинен ажырагыс эмес. Кайып илимдерине ушул жанагы суроону ушул берип алайын, ушуну айтып алайын дедимби? Анан ушул Кызыр атабыз айткан жери бар. Я Муса дейт, жана окуяны айтып бүтүпчү. Биз себепчибиз дейт. Биз билбейбиз эчтемкени дейт. Сен экөөбүздүн илимибиз дейт. Мына ушул жерде бири Кызыр алейхиссалам, чексиз кыяматка чейин тирүү өтө турган ааламдын илим, кайып илимин жыйнаган адам. Бири Кудай менен үн сүйлөшкөн пайгамбар, экөөсүнүн маеги. Кызыр атабыз Сулайман пайгамбарга айтып атат. Эсиңдеби дейт, кемеде сүзүп баратканыбызда дейт, куш келип дейт, суу ичти, деңизге учуп келип, тумшугу менен сууну илип, ичип көтөрүлдү дейт. Ошол тумшугу менен суу илип көтөрүлгөн кезде илген тумшугунда суудан дагы бир тамчы сууга тамчылап түштү дейт. Сен экөөбүздүн илимибиз ошол ааламдын илими, ушул дарыя, деңиз болсо, сен экөөбүздүн илимибиз ошол тамчычалык жок деди да. Көрдүңүзбү? Эгерде ушундай көз карашта өзүбүздү көкөлөтпөстөн момун мусапыр болуп, бирок мен дагы чексиз Кудайдын бир жараткан улуу затымын деп ушундай изилдөө менен кирсек, эгону өстүрбөй, руханиятты өстүрүп кире турган болсок, анда биз албетте Алла Тааланын жараткан Теңиримдин өтө бир чексиз неаматтарына ээ болобуз. Бирок ал неаматтарды сөз менен айтып бөлүшө албай каласың да. Ошол башында айткандай, мен көрүп жаткан ааламымды акылымда бар сөзгө салып ортого коёмун. А ортодогу сөздү адам каалаганында угуп өзүнүн ааламын жаратат да. Ошондо эгерде адамдын угуучунун өзөгүндө, жүрөгүндө бар болсо, анда ал түшүнөт. Жүрөгүндө жок болсо, анда ал түшүнбөйт. Ага бир күлкү эле сөз болуп атат азыр учурчактачы мындай. Бүгүнкү күндө көп нерсе
балким ушул сен айтып аткан нерселердин баардыгы кээ бирөөлөрүнө жомоктойлуу болуп атат. Кээ бирөөлөрүнө бул кандайдыр атайла эле айтылган нерседей да. Бирок ошону менен катар ушул айтылып аткан нерсенин баардыгы кыргыздын өзүнүн канында, көкүрөгүндө бар нерсе. Муну ар бир кыргыз сезиш керек. Ушул сен айтып аткан нерселердин баардыгы бизди көрүп отурган кыргызмын дегендин баарында бул илгертеден чоң программа катары. Генетический программа. Чоң ааламдык программа катары кыргыздын жан дүйнөсүнө куюп койгон, уютуп койгон, кыт кылып уютуп койгонун сезиш керек болуп атат кыргызчы. Мына ошону бул ар бир кыргызда бар нерсе. Бул ошон үчүн дайыма айтабыз. Мына Кызыр ата жөнүндө айтып атабыз. Муса пайгамбар илим алган. Кызыр ата кыргыздын атасы. Биз айтабыз. Кыдыр ата келди, Кызыр ата келди депчи. Мына ушул нерселерди айтуу менен кайра эле биз өзүбүздү көкөлөтүп алуудан алысмын. Негизи бирок чоң аманат керек. Чоң аманат бул нерсе. Бул сыймыктана турган нерсе эмес, бул чоң жүк чындыгында адамзаттын астында. Бул кандай десем, баары бир боло турган нерсе. Акылга көнбөгөн азапка көнөт дейт. Жана Кудайды тааныш үчүн табиятты тааныш керек деп айтып атпайсыңбы? Табият анан эгерде адам тобосуна жанып ушуга келбесе, мажбурлап болсо дагы тобосуна жандырат же талкалайт. Бул дагы анан биз айтабыз, бул муну Кудайдын каары деп. Мынакей ушундай түшүнүктөр болуп атат бул жердечи. Ошондуктан ар бир кыргыз көкүрөгүндөгү улуу нерселер бар экенин, анын сөзсүз түрдө ойгоно турган мезгили келгенин, ошонун үстүндө аракет кылыш керек экен, ошонун үстүндө иштеш керек экен, мээнет кылыш керек экен. Мына ошол жөнүндө кеп кылып атат. Жанагы кечээ бир кино көрдүм. Кунфу деген эмне дейт да? Кунфу. Баары эле мушташты айтышат да. Жок, кунфу деген дейт. Ар бир адиштиктин мээнет кылып туу чокусуна жеткен, мына ошол кунфу дейт. Повар болосуңбу, уста болосуңбу? Эмне гана адиштик албагының, ошо мээнет кылып туу чокусуна жеткениң, мына ошол кунфу дейт да маселен. Өзүнчө бул эми философияда татаал жол менен барып, жеңил жолун үйрөтүп жеткизген жол ошондой болот да. Ошол бүгүнкү күндө кыргыз ошол нерсени ошонун үстүндө иштеш керек, мээнет кылыш керек. Аракет кылыш керек деген сөз. Биздин аталарыбызда эми мындай генеалогия менен кеткенде пайгамбар чыккан эмес да, бизде олиялар чыккан да, аталарыбызда. Бизден чыкпайт пайгамбарлар. Анан кийин бул мындай да, калпагы Жалпаев топу болду, калганы сопу болду, 40 уру кыргыз эле кырылып тогуз болдук деген эпизод келет Манас эпосунда. Өгүз каган урпагы Манаска уят болдук деген жери бар. Бул Өгүз хан Турхан деп тилге келе берет. Тур деген ошол өгүз деген эле сөз. Ногу өзгөн өгүз кент болгон, ошол өгүз шаар болчу. Ошол Өгүз хан бабабыз Ибрахим пайгамбар менен мындай замандаш болуп кетет да. Ибрахим пайгамбар жана Меккени куруп, анан кийин сен дейт элди чакыр, сага ошо алыстан зыярат кылып келишет, сага алыстан ушинтип келишет деген жери бар да. Анан ошо Өгүз хан бабабыз войскасы жоокерлери менен ошол Арабияга барган жери бар. Ибрахим пайгамбар жар салат дүйнөгө. Ушул ыйыкка болду, Кудайдын ыйык жери болду дегенде. Анан ошол жерге барат Өгүз хан бабабыз ошол. Менин сөзүм эмес, бул түрктөрдүн изилдеген илими, чоң илими. Ошол Зулкарнайн деп ошону айтат. Зулкарнайн бирөө эле болгон эмес, Куранда бир эле жолу эскертилет. Зулкарнайндар көп болгон. Зулкарнайндар булар ошо Кудай менен, көкүрөк нуру менен, сезим менен баарлашкандар болот да. Анан ошол барып Ибрахим пайгамбар менен отуруп алып тең ата бири-бирине акыл кеңеш кылышып, бири-биринен бата алып кайткан жери бар. Эми ошол жерде маселе туулат. Эмне үчүн бири жар салса, экинчиси издеп барды? Анткени бири ыйыктыкты улуу туткан жоокер болгон.
экинчиси ыйык жер жаралды, Кудай бизге берди, белек берди деп ошентип барган жер болгон. Бирок ошол жерде дагы жанагы эми биздин ата тегибиз көп жерлерди басып өткөн, көп жерлерди көрдүм, булактын миң түрүн көрдү. Жана Замзам сууну барктабай бир аз тебелеп тепсеп жиберет да. Ибрахим пайгамбардын айткан жери бар. Жоокерлериң ушинтип Замзам сууну тебелеп салып атат. Мен сага кантип бата берем деп. Анан Өгүз ханын айткан жери бар. Мен андай буйрук берген эмес элем. Өздөрү менен өздөрү бейчекилешип кетсе керек. Азыр айтып коебуз, тыйып коебуз деп ошентип кыйла алака болгон жерлер бар да. Эми бул кайып илимин изилдеш үчүн, кайып ааламын аңдаш үчүн, кайыпка айкалышыш үчүн, кайыпка кириш үчүн, кайыпка жакындаш үчүн эң алгачкысы адам өзүнүн эгосын кайыпка жок кылыш керек да. Эң алгачкысы өзөгүндө өзү кайыптан келгенин аңдаш керек да. Биз мисалы үчүн ар бир зат өзүнчө, ар бир адам өзүнчө бир кайыптын носители. Ар бир адам кайыптын носители. Анан анын кайыпы жогору, менин кайыпым жогору эмес. Бардыгыбыз тең. Биринчи акыл ааламы, кайып дагы мындай кабаттардан турат. Акыл ааламы, акылдардын уюгу, каймагы топтолгон жер. Ал жерге любой адам туташа алат. Любой адам туташа алат. Окумуштуулар айткандай, 1% мен ашыкчараак иштеп калса, келип ошо эфирге такалып калабыз дейт го. Эфирден анан кийин бесконечный знания, варианттарды алып беребиз депчи. Анан ошол кайыптын биринчи кабатынан өткөн адам андан кийинкисине өтөт. Ошентип өтүп адам кадимкиде рухтарды көрүп калат. Эми аны бул биринчи 1-2 этабын айтып коелу. Но биринчи этапка өткөндө адамга чексиз жооп аалам ачылат. Ал жерде суроонун өзү жок, жалаң жооптон турат да. Кандай суроо жаралбасын, 1000 вариант жооп алдыңа коюлуп калат да. Суроо берсе жооптор келе берет. Суроо жок болуп калат да. Суроосуз аалам деп мен өзүмчө ошентип атайын да. Анан ал жерден дагы илимди тандап аласың. Илим миллиард деген илимдер турат ушу адамга. Адам аркылуу жарык көрсөк, ушу адамга жеңилдик берсек деп турат илимдер, кайып илимдер. Ошол илимдин сен өзүң жөндөмүңө ылайыктап, ошол жерде дагы жана сук болуп кетпей, баарын алып албай, ошо бир илимди тандаш керек да, ошонун аркасынан түшүш керек. Ошол бир илимдин өзөгүнө жетиш үчүн бул дүйнө убактында бир 1000 күн убакыт өтүп кетет да. Мисалы үчүн мен акыркы токтонуп алган жеке өзүмдүн практика жүзүндө алып, жер планетасынын жаралышы аркы берки деп сүйлөп атпаймынбы? Ошону алганыма мына 3-жыл кетип атат быйылчы. Мен айттым, болду, мен ушул жер жөнүндө, асман ата жер эне жөнүндө түшүнүк бергиле, мен калганын албайм деп. Бирок ошол эле кезде аябай жанандай, эми дүйнөнүн пендесибиз да, жанагы көп нерселерден жабылышка туура керек болот. Көп алакаларды, көп мамилелерди токтотуп, мындайча айтканда тоонун башына барып жашап аласың да, десеңчи, 3 жылдан бери мисалы үчүн тоодо жашап келатам. Анан жер планетасынын түшүнүктөрү ачылат. Кайыптан дагы кай деген сөз да мындай түз келбейт. Кайкып келет. Аны сен ошону эптеп кармап калып, жанагы бир окумуштуу айткан го, илимдин 1% вдохновение, а 99% бул мээнет депчи. Аны алып салыштырасың, ириштиресиң. Ошентип отуруп бүгүнкү күндө мына жер планетасынын асмандардын, биздин кабат асмандардын жаралгандыгы жөнүндө аябай чоң илим ачылып калды да. Бул илим адамзатынын алдыңкы 1000 жылдык жашоосун өтө жеңилдетип берет да. Бул бир 1000 жылдык ачылыш да. Бул туурасында акыркы жолу ошо ыйык китептерде айтылган, там көп байыркы бабаларыбыздын айтып кеткендери, көп нерселерде камтылган экен, бирок биз аны туура эмес таржымалдап жашап калыппыз да. Аны биз чечмелебей эле бир, мисалы үчүн ореке оюмо чиймелер бүгүнкү күндө бир кооздук украшение катары эле кабыл алынып калганда, а түбүндө чексиз чоң илим жатат да. Эми биздин бүгүнкү түшүнүккө чексиз, илим чектелүү эле, бул бизге келип аткан нерселер деле. Ошол мисалы үчүн оюмо чиймелин чечилиши, ал эмнеге туташат? Ушул биздин кыргыздын ореке оюмо чиймеси, ошол өзбектин допусунун башындагы чийме, орустун жакасындагы жанагы кызыл чиймелер, баардыгы майянын жана артефакттары, древний Египеттин дубалдарына жазылган барельефтер, баардыгы топтолуп келип бир илимге келип такалат да. Бир илимге такалат дагы, ал илим ааламдардын жаралуусу жөнүндө түшүнүк берет. Кайсы убакытка келгенде, эмне үчүн жана древний майя 3000 жыл алдын эмне болот экенин айтып календарь кылып жасап койгон.
ал укмуштуудай бир мондай башкача бир сырдуу нерсе эмес, элементарный нерсе болуп калат да. Кайып алып атканда тим эле башкача болуп, вау болуп ушундай таң калыш боло берет. А бирок адам сөзүнө түшүндүрүп, мындай коомго түшүндүрүп жөнөкөйлөштүргөндө ал естественно болуп калат да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө мынакей кийинки нерсеге чоң тасмалды чыгарабыз деп атасыз го. Азыр айтып көрөйүн. Мисалы үчүн жер планетасын бүгүнкү күндө бизде астрономия илимдери окутат. Чоң жарылуудан кийин ошо жарылган саркындылар бири-бирине тартылып топтолуп отуруп жер планетасы жаралган деп айтат да, бүгүнкү кейпи келген. Анан аны деген Фейтон деген планета келип сүзүп, анан анын чачырандысы ай болуп калган деп ушинтип түшүндүрүп окутуп келет. Бул түпкүрүнөн өтө одоно ой жүгүртүү болуп калат дагы. Азыр эски бабалардан келип аткан илим жана бүгүн жаңылып аткан илимди алып сала турган болсок, жер планетасы дагы кадимкидей эле планеталар дагы эркек ургачыга бөлүнөт. Адам, жан жаныбарлар, өсүмдүктөр эркек ургачыга бөлүнгөндөй эле, жан жаныбар эмес, даже таштар дагы эркек ургачыга бөлүнгөндөй эле, таштар дагы аңдуу болгондой эле, планеталар дагы аңдуу зат. Планеталар дагы аял эркекке бөлүнөт. Ал эми жер эне дегенин себеби бул эне кыз, женского рода жерчи. Бул ачылган жана асман ата болуп, урук болуп келген деп айтабыз да. Асмандан түркүн уруктар жерге түшүп, жерден жан алып өсүп кетет да. Жер кадимкидей эле бир бүтүн космостук деңгээлдеги бир бүтүн урук жана ал ичинен сыртында кадимкидей роза гүлүнө окшоп эле мындай ачылып, жайылып ачылган да. Ушул мисалы үчүн биздин бүгүнкү күндө кайыптагы илимдерден ушу бир аз үзүндүлөр жөнүндө мисалы үчүн биз материал бере алабыз бүгүнкү күндөчү. Бул жөн эле кур эле сөз эле эмес. Мына бүгүнкү күндө биз ушул кайып жөнүндө кайыптын акыйкат экенин тастыктоо үчүн биз кайыптан алынган илимден бир аз үзүндү коом менен бөлүшө ала турган кезге келип калдык да. Азыр бул учурда күлкү болгон адамы дагы, учурда антинаучный болсо дагы, бирок эртеңки күнү толук элге жеткенден кийин буну жокко чыгара албай калат. Наука дагы өзүн табат, религия дагы өзүн табат анын ичинен, теология дагы өзүн табат. Бүт бир дагы коом болбоптур бул жөнүндө сүйлөбөгөн байыркы убакыттачы. Азыр эми кайып дегени ошол бабалардын илими учуп, ошол эфирге сакталган нерсе да. Ошол эфирден бизге түшө берет. Эмне үчүн? Биздин жашообузду жеңилдетип, аң сезимибиз, руханиятыбыз өсүшү үчүн да. Адам баласы тынбай өсүп бара берет мындан ары, токтобойт. Бирок биз азыр ушундай кырда турабыз. Ушу кырдан биз азыр же секирик кылып учуп кетебиз, же уурап түшүп калабыз. Аркага жанагы кайра башынан таш доорунан баштообуз мүмкүн да. Бирок байыркы бабаларыбыз бүгүнкү биздин мондай космонавтика өнүккөн нейро жанагындай немелерди изилдеп чыгып атпайбызбы биз азыр? Наночастицалар, нанотехнология, космонавтикалар. Ушул өнүккөн бүгүнкү даражабызда биз байыркы өнүгүп, талкаланып, уурап жок болгон бабаларыбыздын акыл эс өскөн деңгээлинен өтө төмөн деңгээлде турабыз бүгүнкү күндөчү. Анткени биз алардын дагы билип калтырган илимине жете элекпиз. Бүгүнкү күндө морек пирамидаларды жасап калтыргандардын себептери бул бүт биз үчүн калтырган, өздөрү үчүн жасаган эмес. Ушул чоң уранды болгондо, талкаланды болгондо ушул нерселерди балдарыбыз, кийинки балдарыбыз ойлонуп отуруп, бири-бирине салыштырып отуруп түшүнүп алат. Кийинки алааматка даяр болот деп ошондой калтырган да. Мисалы үчүн древний майяны алып туруп бүгүнкү күндө окумуштуулар солнцепоклонение болушкан, күнгө табынышкан деп ушундай алып салды. Жок, алар күн жөнүндө илим жазган, биз аны туура эмес окуп алдык. Бүгүнкү күндөгү кайыптагы илим жерге түшүп, биз ушул илимди бир жыйынтык кылып элге алып чыкканда, биз аталарыбыздын, бабаларыбыздын улуу акыл эс даражасына жеткендиги жөнүндө түшүнүк алабыз. Жана алардын катасын кайталабаш үчүн эмне кылыш керек? Кудайдын жолунан чыгып кетпеш керек. Мен Кудаймын, мен Кудайдан жогорумун, Кудай жок деген деңгээлге чыгып кетип, анан ошолор уурап калышкан. Кудай жок дедиң, сен Кудайдын мыйзамынан чыгып кеттиң. Ал эми аалам Кудайдын мыйзамында жашап бара берет да. Планеталар. Планеталык деңгээлде караганда биз адам баласы бир микроб сыяктуу эле жок нерсебиз да. Микробтон дагы кичинекейбиз биз адам баласычы. Ошо ааламдык немеде караганда аалам, мисалы үчүн олереке вращающий механизмдин ичиндебиз биз. Бул механизм, бул ошол
так көрсөтүлгөн мыйзамдын немеси менен бара берет да, мыйзам менен бара берет. Анын ичинде биз өзүбүздү эмнеге теңебейли, эмне кылбайлы, ушул чоң механизм зат эмне болсо ошол нерсе бардыгында болот. А бирок адам баласында бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү бар, бир эле жер планетасына эмес өзүнүн таасирин бүткүл башка планеталарга, башка планетадагы адамдардын жашоосуна өзүнүн таасирин бере алат. А бирок акыры түбү талкаланып урап жок болот. Бул планеталар жок болот. Асман жылдыздар баары талкаланып урап жок болот. Биз руханият ааламынын деңгээлине жеткен кезде кайып ааламга аттап, ошол кайып ааламдан ары биз рух ааламына өтүп кетебиз. Биз өлүп калуу менен, денебиз өлүү менен жашоо токтобойт. Жашоо ошондо башталат. Биз азыр учурда мореки денеде биз түрмөдө отурган куш сыяктуу, клеткада отурган, капаста отурган куш сыяктуубуз да. Биздин денебиз өлгөндө рухубуз азатка чыгат, ошондо таза жашоо башталат. Ошол таза жашоого биз кантип барабыз? Ага салыштырмалуу биздин 70 жылдык өмүрүбүз бир көз ирмем сыяктуу эле да. Бир көз ирмем убакытта биз ушул өзүбүздү ардемке ар жака чапкылап отуруп, ушундай жана дүйнө параз болуп, ушинтип алдым жуттум болуп, өзүбүздүн түбөлүк жашообузду кыйратып албашыбыз керек да. Бул ошол бул дүйнөдөн кош айтышкандан кийин, денени таштагандан кийин жан азаттыкка чыгат деп атпайсыңбы? Акыйкат ошондой болот. Акыйкатка чыгат. Бирок ошол азаттыкка толук чыкпай тургандары бар. Ооба. Толук чыкпай. Себеби дегенде жер өз жан дүйнөнү өстүрүүчү гүл бакча. Канчалык деңгээлге өстүрдүң, ошонун деңгээлинде барасың. Канчалык деңгээлде өстүрө алдың, жогору кетесиңби же ошол канчалык ошончолук азаттыкты аласың же албайсың деген суроо бар да. Жердеги жашоо деги эле кылымдардан келип кыйрап келген адамзаттын канча кайра таштоорлору болуп келген миллион жылдардан бердиги адамды өстүрүп жерден каймагын алып, Нух пайгамбар кайман айтылгандай баягы асылдарын, арууларын алып кайыкка салып алып кеткендей эле, бул ушул жердеги адамдар жашай берген, анан ошолор ушу бул жерде башкадагы жердегидей оң солу бар да, башка чен өлчөмдөрдө оң солу жок экен. Жогорку каламда. Жанагы жогоруда айтпадыңбы? Ал жерде суроо жок, бар деген. Жок. Ал жерде 1-2 деген жок, ал жерде 0 бар да. 0 өдө да кетпейт, ушул минуска да кетпейт, плюска да кетпейт. Мына ошондой дүйнө. Мына ошондой дүйнөлөргө кыргыздын өзүнүн чогултуп келген, каймактарын ала турган доор 21-кылым. Адамзаттын, жалпы адамзаттын каймагын калпып ала турган. Же ошондон ары же өсөсүң, же жок болосуң дегендер. Ошондуктан бул акыйкатты адамзат негизи жерде отурабыз дагы, денебиз жерди сагынып атса, көкүрөгүбүз көктөп тыбырчылайт баарыбыздыкы. Көк билип билбейли ушу тыбырчылап турабыз, башка жашоон издеп, башка жолду издеп кыйналып атабыз. Кантип оңолуп кетебиз, кантип мына бул туңгуюктан чыгабыз, качанга чейин бул бизде төңкөрүштөр боло берет, качан кыргыз бири-бирин улуу кыргыз болуп, бири-бирин урматтоо, сыйлоо, башкага тең, тегиз карайт, качан, же ушинтип эле жок болуп кетеби? Жок, андай болбошу керек. Теңдик. Жолу бар. Теңдик өсөт. Теңдик. Баягы айтып атпайсыңбы, тең болгон теңирим сүйүптүр деп. Азыр баягы өлөжегиче бөлөже дегенде айткан. Азыр болсо баягы алайын алдырбайын, жулайын жулдурбайын. Тек гана өзүн. Бирок башка мыйзам келди азыр жерге. Башка мыйзам келди. Ошону түшүнүш керек болуп атат. Акыйкат, аруу, таза, башкача жол жок экенин элге түшүнүшүбүз керек болуп атат. Эмесе, Айбек мырза, Маек куруп бергениңе дагы бир жолу чоң ыраазычылык. Менимче көрүүчүлөр дагы абдан өздөрүнүн издегендерин таап атат деп ойлоп атам. Ошондой болуш керек, себеби дегенде ар бир айтылган нерсенин кандай деңгээлде айтылабасын,
жогоркубу, ылдыйраакпы, андан бийикпи, кайсыл деңгээлде айтылбасын, ошол деңгээлди издеген адамдар бар. Ар бири өзүнүн деңгээлине жараша издеп алган, ошондой нерселерди тапты деп ойлойм. Дагы бир жолу ыраазычылык. Жана эми жанагы айтылган нерселерди жердин кандай жаралганы боюнча дагы кийинки берүүлөрдө дагы улайбыз. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчү менен учур маселеси бүгүнкү берүүсүн аяктады. Арыбасын, аруу кыргызым, бар болуңуздар. Жогоруда айткандай, ала кушты атынан аташ керек. Адамсыңбы, адамча жашаш керек. Жакшы турмуш өзү эле келип калбайт. Жан дүйнөгө төңкөрүш жасаш керек. Бар болуңуздар.